Кана балдар, кана балдары келгиле, кунт коюп көңүл бөлгүлө. Кайсы сабак экенин жакшылап тыңшап билгиле. Азыр тамгаларды жашылчалардан, жемиштерден жасайт. Ошон үчүн силер көрүү жат жазуусун жазасыңар. Кана кайсы жашылчалар экенин көрүп туруп, абзац менен үтүр коюп жаза баштайсыңар. Эмнелерден жасады? Сарымсак, сарымсак деп туруп үтүр коюп кете бересиңер. Бадырың, кайра дагы башка тамгаларда жасалат, бирок көңүл бөлбөйсүңөр. Ар бир жашылча жемиштерди эстеп каласыңар. Үтүр коюп жаза бересиңер. Бул көрүү жат жазуусун жазып жатасыңар. Ар бир сөздөрдү жазганда үтүр менен жазып олтурасыңар. Жазып бүтүп, менин өздүк баракчама жөнөтүп коесуңар. Кана кайсы эмнелерди кайсы жасады? Кайсы жемиштерден, жашылчалардан. Көрүп жатабыз, балдар? Кы тамгасын эмнеден жасады? Түстөрүндө жазып койсоңор болот. Сары сабиз деп койсоңор болот. Сөз айкашы түзүлөт, балдар? Үтүр коюп жаза беребиз. Көрүү жат жазуусу силерге жактыбы, балдар? Эмнелерден жасалып жатат? Жаза баштайбыз. Ты тамгасына келип калды. Кийинки сабактарда биз үндүү үнсүз тыбыштарды өтөбүз. Кайсы тамгалар кайсы тамга кирерин байкагыла. Бул жерде 2 жашылча коюлду. Жемиштер да бар. Чы тамгасына келип калды, балдар. Шы тамгасын эмне менен жасады? Аттарын жазып кетебиз, балдар? Бизде эмне дейт? Ажыратуу белгиси деп атайбыз. Ичкертүү белгиси. Е тамгасы, тамгасы да бар. Ю тамгасын жасап жатат. Я тамгасына келди, балдар. Мынакей, балдар, көрдүңөрбү? Мынакей, балдар.